Hey, туғандар, келгиле. Biz бүгүн кулчулук жөнүндө түшүнүүгө аракет кылалы. Кулчулуктун тамыры кайда? Biz ошого жооп издейли. Ансыз биз өз алдынча эркин ой жүгүрткөн улут боло албайбыз. Ушуну түшүнөлүчү баарыбыз. Кептин баары колониалдык аң сезимде. Элибиз өз ыктыяры менен эле кул болуп келген дейсизби? Жок. Орус бийлигине кулдай кызмат кылууга аргасыз кылышкан. Ооба. Колониалдык аң сезим бул колуна кишен салынган кулдан көп деле айырмаланбайт. Экөө тең ээсине берилип кызмат кылган байкуштар. Анысын да, мунусун да кул деп айткандын эч айыбы жок. Биз кантип кур намысчыл кулга айландык? Жообу жөп жөнөкөй. Бир кылым мурда орус оторчулугунун адилетсиздигинен элибиз үркүн трагедиясына кабылган. Себеби жылма саясат менен Борбор Азия чөлкөмүнө отурукташылган орус падышачылыгы ата бабаларыбызга өтө адилетсиз үстөмдүк көрсөтүп, элдин жанына баткандай кожоюндук кылышканы кыргыз элин көтөрүлүшкө түрткөн. 1917 жылкы Октябрь төңкөрүшүнөн кийин большевиктик коммунисттердин зулумдугу мурдагы орустун ак падышачылыгы жүргүзгөн саясаттан анча көп айырмаланып кеткен эмес. Алар деле элдин мал мүлкүн тоноп, колхоз чарбасын элден жип алышкан. Мал мүлкүн бербегендерди басмачы, эл душманы, бузуку деген жарлык менен күнөөлөшкөн. Келиңиздер эми колониалдык аң сезимибизди Кремль төбөлдөрү кантип калыптаганына акыл калчайлы. Алар өздөрү түзгөн жалган тарыхты бизге окутуп келишти. Том китептерди жаздырып, пропаганда күчү менен рухубузга сиңиришти. Байманаптарды басмачы көрсөтүштү. Басмачыларды жеткен жапай жырткыч, өз элин аябаган зулум, зордукчул көрсөткөн кинолорду тартышты. Уркуя жөнүндө кинону билесиздерби? Жалпы эл ошону менен басмачыларды жел могуздай көрүп келишкен. Чын-чынында коммунисттер бизге мокочодой көрсөткөн байманаптар кимдер болушкан? Алар элдин эң алдыңкы жакшылары, оокатка тыңдары, ал эмес билимдүүлөрү болушкан. Эл багарлар бизде байманаптар болуп келген илгертен. Эгер алар болбосо, завод фабрикасы жок элибиз кантип күн көрмөк деп ойлойсуздар? Байманаптар болгон үчүн өнөр адамдары улуу Манас жөнүндө эпосту ооз-эки сактап келген эмеспи? Элдик дастандар кантип өчпөй келди? Анткени байманаптар ырчыларга, манасчыларга урмат көрсөтүп, алардын алдына ат, үстүнө үй берип камкордук алып келишкен үчүн элдик мурастарыбыз өчпөй келген. Ошон үчүн байманаптарыбыз кийин орус бийлигине каршылык көрсөтүп, территориалдык бүтүндүгүбүздү коргоого аракет кылган үчүн жазаланышкан. Далайлары кулакка тартылып, сүргүнгө айдалышкан. Түрмөлөрдө кыйноо тартып өлүшкөн. Урматтуу көрүүчү, мен сиздерди көп жадатпайын. Кур намысчыл кулчулук кептин уландысын дагы баяндап берем. Андыктан бизге катталып коюңуз да элибиздин тарыхына жаңыча көз караштан кароого аракет кылыңыз. Ансыз биз колониалдык аң сезимден чыкпаган орус кул бойдон өтөбүз. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.